Синтаксис негиздери жөнүндө бир аз кичинекей теория айтып берейин. Аталыштардан баштайын. Аталыштар дегенде өзгөрмөлөр, функциялар, класстардын аттары, модулдардын аттары, аларды мындай жалпылап айтканда идентификатор деп коет. Ошо идентификаторлор кандай жазылышы керек? Ошо идентификатор жазып атканда англис тилинде алфавиттин A тамгасынан Z тамгасына чейин ошо чоң кичине тамгаларды колдонсок болот. Сандарды колдонсок болот жана underscore төмөнкү сызык символун колдонсок болот. Бул жерде көрсөтүлүп атат бир сабактын ар кандай түптө жазылышы. Башында underscore'да колдонсок болот, ортосунда да колдонсок болот. Сандарды ортосунда, аяк жагында колдонсок болот. Бирок мондай сыяктуу 0, 1 ошол кандай бир сан, ана кандай бир текст сыяктуу жазсак болбойт. Андайга жол берилбейт. Синтаксистик ката болуп чыгат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Python тилинде атайын символдорду моундай тире, сызык дегендерди, жанагындай таякчалар, процент, доллар сыяктуу символдорду аталыштарда колдонуу болбойт. Дагы бир жолу айтып кетейин. Тамгалар, сандар, төмөнкү сызыктар колдонулат. Бирок сандар аталыштын баш жагына коюлбайт. Эми ушул нерсени азыр Python тилинде жазылган код көрсөтүп берейин. Ал кийинки слайдта.